21 fevral эл аралык эне тил күнү. ЮНЕСКО эл аралык уюму 1999-жылы 21 февралды эне тилдин эл аралык майрам күнү катары белгилеген. ЮНЕСКО уюмунун иликтөөсүнө караганда дүйнөдө 6,5 миңден ашуун тил колдонулуп, алардын басымдуу бөлүгү жоголуу чегине келип жеткен. Her bir elдің tili özüne ulu. Саламатсызбы жолдоштор? Эркинсиз. Улуттун тили дайыма элдин улуттук руху менен тыгыз байланышта. Элсиз тил болбойт, эне тилсиз эл болбойт. Адамдын энен тили анын жан тамыры. Тил анын сезим сыяктуу эле эң байыркы болуп эсептелет. Til ойлонуунун куралы жана достуктун, макулдашуунун эң мыкты ортогучусу.